Жеке менин өзүмдүн башыман өткөн мен менен эле чогуу жашаган байкени кечээ аэропорттон кармап кетти. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Мен азыркы Америкадагы акыркы кырдаалдар боюнча бир аз маалымат иретинде бир учкай сөз айткым келип турат. Эмнеге дегенде, Америкада азыр чындап эле аябай мындай кооптуу учур, курч учур болуп аткан учур. Америкада азыр ошо эртең менен эле турганда суук кабарлар менен маалыматтар могу штаттан кармап кетти, тиги штаттан кармап кетти деген эле кабарлар болуп атат. Жеке менин өзүмдүн башыман өткөн мен менен эле чогуу жашаган байкени кечээ аэропорттон кармап кетти. Качайын депчи бекинейин дедим дейт. Бекинейин дегенде жетишпей калды дейт. 4 машина, 4 фургон келип эле ошол жерден мени тороп кармап кетти дейт. Бекинейин дедим, ага дагы мүмкүнчүлүк жок болду дейт. Анан ал жерде биринчи эле токтотуп эле сураптыр, айдиңди бер дептир. Айдисинде көрүнүп турат да. Ошо non domicile jail депчи. Ошол дене көрүп, анан work'ун деле сураган жоктур. Ал айтыптыр, мен сотумду күтүп атам депчи. Ага деле карабай, аны жок, ошо фургонго деп, фургонго салып, андан кийин офиска алып барды дейт. Мен кечээ эле сүйлөштүм. Офиска алып бардыр, офистен оформление кылыптыр. Анан ошол жерден сразу жаздым дейт, самодепортация деп элечи. Анан самодепортация деп жазыптыр. Анан кийин ал жерден бир аз кармаптыр дагы Мичиган штатына алып кетиптир. Ошо Мичиган штатына мага байланышка чыгып атат да. Шарт жакшы дейт, баардыгы эле жакшы болуп атат дейт, бирок ошо качан кетебиз, качан эмне болот белгисиз дейт. Мени дагы бүгүн эле инспекцияга туш болдум. Калифорнияга кирип баратканда ал жерде мени текшерди, английскийимди текшерди, анан трактын полный баардыгын текшерди. Ал жерге коюп коем, өзүңөр көрөсүңөр. Мен көп тааныштарымдан сурап атам да, силер Америкага чейин көп ошондой Американын акчасындай бир көбүрөөк акча таап көрдүңөр беле десем, баардыгы эле бир 90% айтышат. Жок, мен эң жашоомдо эң көп акча тапкан бул Америкада болду депчи. Ошону менен эле катар көпчүлүк бөлүгү дагы азыр мисалы депортация кылып ийсе, мен Кыргызстанга барып стресс болуп, депрессия болуп, ичип кетишим мүмкүн деген сөздөрдү да айтып атат да. Силерде кандай болуп атат? Эгерде сизди кандайдыр бир, Кудай сактасын, депортация кылып, эгерде Кыргызстанга кандайдыр бир жол менен барып кала турган болсоңуз, сизди кандай турмуш күтүп турат? Же болбосо өзүңүздү Кыргызстанда кандай элестетесиз? Трактагы болуп жаткан көрүнүштөрдү көргөзүп берип турабыз. Мен дагы жаңы эле ошо бир мыкты экспресс компаниясына кирдим. Ал жерде жумуш кандай болот, кандай багытта иштешет, кандай груздор кандай болот, сиздерге бөлүшүп турам. Андыктан менин баракчама катталып алсаңыз дагы акыркы кабарлардан же болбосо акыркы Америкада болуп жаткан груздор, менин компаниямда кандай груздор болуп жатат, ал мен дагы бир катар тааныштырып турам. Анда эмесе көрүшкөнчө достор.